Баягы ким проблема кылып аткан жанагы начар асфальт, эмелер салынбаган кайсы көчө болот? Ну, Шералиев. Ошо нарындыктар жасап атты беле аны же эмне кылат? Ошо биздин местный компаниясы Бета групп деп. Анан азыр башканы алып келдиңби же? Азыр башканы алып келдик азыр. Каяктан Жалал Абад? Жок, биздин Кыргыз автожол өзү. Өзү келди. Ну карагыла, качество болсун. Качествого чыккыла. Батыраак эмес, тезге эмес, качественно. Качествого салгыла. Жарым ай, бир ай болсо да, кечигип болсо дагы, бирок качественно салгыла. Но Ленин Шералиев көчөсүнүн өзүндө эле 2 километр 200 түзөт, 300 колодец чыккан. 300 колодец. Бүт бар эски, баарын жасап чыксаңды мындай Убакыт кетип калды. Бирок тигилер ошонун үстүнөн эле басып койгон да. Качество действительно ноль да. Элдер айткандай эле да. Азыр бүт баарын азыр биз жасап чыгып. Сапатына карагыла. Сапатын текшергиле. Жалпы узундугу 9 километр 25 метр түзөт. Бүгүнкү күндө бардык участкада жумуш жүрүп атат. Бул участкаларда уже асфальт иштери башталды, асфальт. Ушул жол ошо аэропортко чыгып кетет барбы? Аэропортко чыгат ушул жол. Бул Шералиев көчөсү. Шералиев көчөсү бүттү. Азыр тротуарлардан маселе болуп, азыр биздин өзүбүз министрлик жасап атат башта. Бул буга чейин эски Союз маалында салынган жол. Азыр 4 тилкелүү болуп, жолдун негизги бөлүгү 14 метр, жалпы узундугу 21 метрге чейин азыр тротуар, освещение бардыгы 10-октябрга бүтүрөбүз.